Түндүк түштүктү бириктирген альтернативдүү унаа жолдун 89дан 159 чакырымына чейинки аралыгын италиялык Тодини компаниясы тендерден утуп алган. Ал жумуштарды аткаруучу ишкана катары Енисей строй жоопкерчилиги чектелген коомун тандаган. Бул компания жергиликтүү тургундарды жумуш менен камсыздап, техникаларды ижарага алып иштеткен. Келишим өткөн жылдын июль айында түзүлүп, анда иш мөөнөтү декабрга чейин деп көрсөтүлгөн. Жумушчулар менен техникаларын ижарага бергендер август, сентябрь айларынын маянасын толук, октябрдыкын жарым-жартылай алышкан. Самосвалга күнүнө 7000 сомдон деп сүйлөшүлгөн да. Bir күнгө 7000 сом. Анан аякта биз ден ночто иштедик, карьерде иштедик да, ден ночто. Анан биз деле немеден баштап иштегенбиз, августтан баштапчы. Анан жана неме ким менен түзүлгөндө договор биздики бул Темир уулу Руслан деген мененчи. Енисей менен. Дамир уулу Руслан менен түзүлгөн. Жумушчулар жана техникаларын ижарага берген тарап келишимди Енисей строй ЖЧК директору Руслан Дамир уулу менен түзгөн. Компания жеке тараптардан таптагыч, бульдозер, кран, жүктөгүч, экскаватор жана КАМАЗдардын түрүн алышкан. Иштеткен акысы үчүн күнүнө 7000 сом төлөнөрү келишимде так көрсөтүлгөн. Аласа берилген техникалардын санына жараша. Маселен, бир эле жүк ташыган хово машинесине 2,5 ай үчүн 250 000 сом төлөшү керек. Договорду негизи ушу 2019 жылдын аягына чейин түзгөнбүз. Биз ушу июндан баштап декабрдын 1-ине чейин иштеп бердик. Акчасын толук ала албай атабыз азыркы убакытка чейин. Барсак офисине барсак эле беребиз деп эле жок. Алдап эле жүрүшөт да, мындай айткандачы. Аласасы барлар компания жетекчилигин ушул убакка чейин таппай келишет. Кийин гана Енисей строй компаниясы Темирлан Коеналиев аттуу жаранга сатылганы белгилүү болду. Акчасын өндүрүп алуу үчүн жумушчулар жыл башында транспорт жана жолдор министрлигине кайрылышкан. Өз кезегинде министрлик тендерден утуп алган италиялык компанияда карызы жок экендигин билдирди. Бирок ага карабай маселени чечүү үчүн жеңүүчү жана аткаруучу компаниянын өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрүлгөн. Анда алар 20-мартка чейин төлөп берүү милдеттемесин алышкан. Учурда Енисей стройдун жетекчилери карыздан котулуу үчүн каржы булактарын издөөдө. Тодини деген компания тараптан Енисей стройго акча ошо заказчик катары транспорт жана жол министрлиги тарабынан барак чыкты, төлөнүп берилген. Ошол убакта Енисей стройдун жетекчилигин алмашканына байланыштуу акча убагында төлөнбөй калган. Азыр ушу транспорт жана жол министрлигинин тарабынан бул суроолор контролго алынып, марттын 20-сына чейин, быйылкы жылдын марттын 20-сына чейин ошо акчаларды ижарачыларга төлөп берүү маселеси каралган. Бул суроо ошо вице министрликтин контролунда. Алдын ала эсептөөлөр боюнча Енисей строй ЖЧКсы жумушчуларга жана техника ээлерине 6 миллион сом карыз. Аласасы барлар каражаттар убадаланган убагында төлөнүп берилбесе, күч түзүмдөрүнө арыз менен кайрылаарын, такыр эле натыйжа чыкпаса, анда ак үй алдына митингге чыгышаарын эскертүүдө. Дүйшөн Шаршембеков, Калбек Абдымомутов, Эрнис Өмүралиев, Нью ТВ.